бешиктин баалуулугун сактап турган анын кооздугу болуп эсептелет. Бешиктин жылуу жумшак болушу наристенин ар кандай оору сыркоодон сактап, сууктан, көп ысып кетүүдөн сактап бирдей кармап турат. Бешикти тигүүдө ар кандай оймолор, кыргыз оюулары колдонот. Бешиктин эң астыңкы төшөгү болуп, бул пактадан, койдун жүнүдөн жана арчадан, жаңгактын жалбырагынан кошулуп атайын тигилет. Себеп дегенде балага ар кандай коркунучтардан сактайт. Бул эң үстүнкү төшөгү болуп эсептелет. Бул төшөктү жалаң пактадан жана баланын бар төшөгүнө ак капталат. Баланын жолу дайым ак жолтой болсун үчүн. Баланы бешикке бөлөрдөн мурда аны жакшылап аласташ керек. Болгон үчүн кыз балага мынтип кайчыларды, мындай мончок тагынчактарды коюп ырымдайбыз. Жактарга коебуз, жактан алып тагын алып коебуз. Себеп дегенде кыз бала чебер болуш үчүн кайчы коюш керек. Уул бала болгондо ага балтадай курч болуш үчүн балта коюлат эле. Ал эми кыз болгон үчүн биз аны чебер болсун деп кайчылар менен ырымдадык. Бисмиллахиррахманиррахим деп ага шүмегин салып буту түз өсүш үчүн аны мынтип катуу кылып байлайбыз. Болду. Анын башын оройбуз. Андан кийин анын колдорун оройбуз. Жана колундарын катуу бекем байлайбыз.